мына каерде биз ката кетирип атабыз. Ошондуктан мына кооперация деп атат. Кооперативдер курулсун деп атат. Бул өтө сонун нерсе. Азамат Маданбеков асыл тукум уй чарбачылыгы боюнча чемпион. Ал өз тажрыйбасын дыйкандар менен бөлүшүүдө. Фермер сүт жана эт багытындагы уйларды багат. Ал 20 жылдан бери бул тармак менен алектенип келет. Мындан 4 жыл мурда Чехиядан 30 баш Монбельярд породасындагы уйларды алып келген. Бир уйдан күнүнө орточо 25 литр сүт алат. Ал эми жылдык өндүрүмдүүлүк 7000 килограммга жетет. Фермер чарбанын айдоо жерлеринде иштетип, тоют базасын камсыздоо менен малды сапаттуу азыктандырууга өзгөчө көңүл бурат. Бүгүнкү күндө багып жаткан уйдун тукуму симментал, сүт эт багытында. Артыкчылык, кемчилдик жактарын эсептеп келгенде ушул тукум баарынан алдыга озуп чыкты да биз үчүн. Ошол себептен ушуну багып, бүгүнкү күндө элибизге, фермерлерибизге ушуну сунуштап келатабыз. Общий санды алганда бир 60-70 баш бар, торпоктор менен бирге барды. Анан өздүн сүтүбүздү өз иштетебиз бүгүнкү күндө. Премиум класстагы азык өндүрөбүз, аз көлөмдө. Ошо өздүн чарбадан эле чыккан сүттү гана өндүрөбүз. Ушундай эле катышуучулардын бири Рахатбек Токталиев. Ал ары чарбачылыгы боюнча чемпион. Ал бул тармакта 15 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип, өндүргөн балын экспортко чыгарып келет. Орточо эсеп менен бир бал ары уюгу жылына 50 килограммдан 80 килограммга чейин бал берет. Быйыл 8 тоннага жакын бал алган. Ар бир бал челектен 80 килограммга жакын продукция өндүргөн. Балчы өзүнүн тажрыйбасын бүгүнкү агродиалогко келген дыйкандар менен бөлүштү. Балдын саны эмес, сапат жагына басым кылабыз биз. Көбүнчө Араб өлкөлөрүнө ташылып кетип атат азыр. Кытай, Японияга да кетип атат. Мен өзүмдө 100-120га чейин балар челегин кармайм. Биз көчүп конуп балчы болуткандардын арасына киребиз. Бул айыл чарба багытында балары баккан рентабелдүү, чынын айтсам. Анан жана бирок түшүктүү. Агродиалог 2025 агро өнөр жай форумунун экинчи күнү балык чарбачылыгы, арычылык, тоют даярдоо, сүт жана эт багытындагы мал чарбачылыгына багытталды. Анда ишин жаңыдан баштаган дыйкан, фермер ишкерлерге жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Ага өлкө боюнча 500дөн ашуун дыйкан катышты. Бул форумга чарбачылыгымды өнүктүрүү, тажрыйба алуу жана жаңы билимдерди үйрөнүү үчүн келдим. Мен 2015 жылдан бери балык чарбачылыгы менен алектенем. Балыктын ар кандай түрүн өстүрөбүз. Майда чабактарды Озерная айылынан алып келгенбиз. Алар көлмөгө кое берилерден мурун атайын дарыланат. Балыктар майдан октябрга чейин өсүп, жылы суу жана жетиштүү шарт талап кылынат. Форум экинчи жыл катары менен уюштурулуп жатат. Быйыл иш-чаранын биринчи күнү өсүмдүк өстүрүүгө жана багбанчылыкка багытталды. Анда алдыңкы көрсөткүчтөргө жетишкен 32 чемпион катышты. Эл дыйкандарыбыз көп келип атат, суроо жооптору биз негизги анан айтып кеткен нерсе эртең 30-унда баягы кайра иштетүү, анан экспорт боюнча дагы уланат. Өстүрүлгөн, кайра иштетилген мени кандай документ даярдашыбыз керек, мисалы үчүн экспорттой турганда кайсы жерге кайрылышыбыз керек, ошолор боюнча кеңири айтылат. Агродиалогдун эң негизги максаты ошо дыйкандар арасында тажрыйбалар менен бөлүшүп, пикир алышуу, ушундай ой максат менен уюштурулган. Айыл чарба тармагындагы мыкты дыйкандарды чогулткан форум дагы 2 күн уланат. Былтыр бул тармактын жалпы дүң продукциясы 395 миллиард 600 миллион сомду түзүп, 2023 жылга салыштырмалуу 6,3% өстү. Бүгүнкү күндө өлкөнүн 60тан ашуун айыл чарба продукциясы 80ге жакын өлкөгө экспорттолууда. Акмөр Нурдинова, Айсана Бактыбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.